Акыркы жылдары Кыргызстанда экологиялык маселелер көп талкууланып келет. Өзгөчө таштандылардын көбөйүшү эң актуалдуу болууда. Ысык көл облусунда бул маселени чечүү үчүн жергиликтүү мамлекеттик ишканалардын, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, бизнес коомчулугу жана ошондой эле ыктыярчылар, эко-активисттердин катышуусунда Таза ысык көл аттуу экологиялык акция өттү. Эки локацияга бөлүнөбүз. Бир локация ошол Рухордонун оң жагында болуп калат, экинчиси сол жагында. Жаратылыш ресурстары экологиялык жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинин демилгеси менен башталган иш-чара 5-июнь бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнүнө арналган. Быйылкы жылы 50-жыл өткөрүлөт ал юбилейни. Биринчиден ошого карата, экинчиден мына акыркы 2 жылда бир нече президентибиз, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин указдары бар. Ошол указдардын аткарылышынын алкагында жүргүзүлүп жатат. Ушундай кум тазалагыч инструментти ойлоп табышыптыр. Чын эле абдан жакшы тазалайт экен. Кумдардын астында калып калган таштандылар оңой чыгарылып, жана иш да бат жүрөт экен. Иш илгери болсун. Рахмат. Иш кандай жүрүп жатат? Иш жакшы жүрүп жатат. Бул кум тазалагыч инструмент пробный кылып жасадык. Бул кумдун алында калган мусорлор, таштандыларды электен өткөрүп, таза кум кылып чыгарган инструмент. Акциянын негизинде желим жана полиэтилен таштандылар абдан көп кездешти деп эко-активисттердин бири белгилеп кетти. Эң негизги көйгөйлүү маселе бул пластикалык калдыктар, анан полимердик буюмдар деп коет. Булар деген канча жылдап туруктуу органикалык кирдетүүчү деп саналат. Булар 100 жылдан 400 жылга чейин жоголуп кетпейт экен. Ал эми көлдүн түбүндөгү таштандылар суучулдардын жардамы менен чыгарылды. Суучул Анвар Шамсуддиновдун айтымында көлдүн түндүк тарабында таштандылар көбүрөөк, анткени түштүк жээкке караганда бул жерде эс алуучулар көп болот. Мына ушундай таштандыларды Ысык көлдүн астынан дайверлер чыгарышты. Здравствуйте, Анвар. Здравствуйте. Сколько мусора отсюда вытащили? Ну вот за этот час, который... Үчөөбүз биригип, 1 сааттын ичинде 10 мүшөк таштанды чыгардык. Көбүнчө пластик чыкты. Наполненные всевозможным мусором в виде пластиковых отходов преимущественно. Көлдүн жээгин тазалоо иштерин Ысык көл тургундары да колдоп, жума сайын ишембелик өткөрүп турушат. Көл сактоо маселеси абдан актуалдуу болуп атат. Бүт мектеп окуучуларынан баштап ар бир адамдар өздөрүнүн эшигин алдында тазалап кызуу жүрүп жатат бүгүнкү жекшембилик. Болгон көзүбүзгө көрүнгөн таштандылардын баарын чогултуп, мусорго салдык, чогулттук. Алып келген нерсени кайра өзүбүз алып кетип, ошо таштандыга таштасак жакшы болот да, ошондо өзүбүздүн көлүбүздү таза кармайбыз. 3 сааттын ичинде эко-активисттер Бузтери айылынан баштап Тамчы айылына чейин созулган аралыкта таштандыларды чогултушту. Андан тышкары Чолпон Ата шаарынын көл жээктерин тазалаганга да жетишишти. Айдан Астамова, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.